Ли Жонже, oyuncu nömer 456 жөнүндө сиз билбеген 20 факт. Кальмар оюнунун дүйнөлүк феноменинен кийин oyuncu nömer 456 Сон Ки Хунду тааныбаган адам калбады. Бирок бул ролдун артында турган адам Ли Жонже ким? Ал жөн эле байкуш карызга баткан адамдын ролун ойногон эмес. Ал Кореянын кино индустриясынын чыныгы падышасы. Бүгүн биз сиздерге Ли Жонже жөнүндө сиз мурда укпаган 20 таң калыштуу фактын айтып беребиз. Биринчи бөлүк. Карьеранын башталышы жана сырлары. Биринчи. Ал официант болуп иштеген. Ли Жонже актер болууну кыялданган эмес. Ал Каннамдагы кафелердин биринде официант болуп иштеп жүргөндө, аны дизайнер Ха Йонсу байкап калып, моделдик бизнеске чакырган. Экинчи. Эң жаш, эң мыкты актер. 1999-жылы City of the Rising Sun тасмасы үчүн Кореянын эң престиждүү Blue Dragon Film Award сыйлыгын алган. Ал кезде ал болгону 26 жашта болчу. Бул рекорд дагы деле жаңылана элек. Үчүнчү. Чыныды достук. Ошол эле тасмада ал актер Чон У Сон менен таанышкан. Алар 25 жылдан бери эң жакын достор жана Чогу Artist Company аттуу ири агенттикти башкарышат. Аларды Кореяда тагдырлаш жуп деп аташат. Төртүнчү. Бизнес магнат. Ал жөн гана актер эмес. Ли Жонже ресторандар тармагынын, кыймылсыз мүлк компанияларынын жана ири инвестициялык фонддордун ээси. Бешинчи. Архитектурага болгон кумар. Ал интерьер дизайны жана архитектура боюнча билим алган. Көптөгөн өзүнө таандык имараттардын дизайнын өзү иштеп чыккан. Алтынчы. Эмми тарыхында биринчи. Ал англис тилинде сүйлөбөгөн тасмадагы ролу үчүн Эмми сыйлыгын алган биринчи азиялык актер болуп тарыхта калды. Жетинчи. Роль үчүн курмандык. Сон Ки Хундун ролун ойноо үчүн ал өзүнүн супер модель келбетинен баш тарткан. Ал атаялап чачын иретсиз кылып арыктап, бир нече ай бою спорт менен машыгууну токтоткон. Сегизинчи. Кант пастилкасы. Тасмадагы Кантты жалап жаткан кадр эсиңиздеби? Ли Жонже ошол кадрды тартууда чыныгы пастилканы колдонгонун жана ал абдан таттуу болгондуктан күнү бою тиши ооруп чыкканын айткан. Тогузунчу. Режиссерлук дебют. 2022-жылы ал Хант аңчылык тасмасын режиссер катары тартып, Кан кинофестивалына катышкан. Сценарийинде өзү жазган. 10. Star Wars. Жылдыздар согушу. Ал Star Wars The Acolyte сериалында башкы ролдо Джеди чебери ойногон алгачкы Корея актеру. Бул үчүн ал англис тилин нөлдөн баштап үйрөнгөн. 11. Стиль иконасы. Кореяда ал эң табитүү кийинген актерлордун башында турат. Gucci брендинин глобалдык элчиси. 12. Ал абдан бай. Анын жеке байлыгы болжол менен $100 миллион ашык деп бааланат. Бирок тасмада ал 45,6 миллиард вон үчүн жанын берген кедейдин ролун ишенимдүү аткарган. 13. Үнү менен иштөө. Анын үнү Кореяда эң таанымал үндөрдүн бири. Көптөгөн жарнамалар жана документалдык тасмалар анын үнү менен коштолот. 14. Саясаттан алыс. Ага бир нече ирет саясатка баруу сунушталган. Бирок ал ар дайым менин ордум камеранын алдына деп баш тартып келет. Жеке жашоосу жана кызыктары. 15. Кечиккен сүйүү. Ли Жонже көп жылдар бою Кореянын эң ири корпорацияларынын бири Samsungдун мурунку келини миллиардер Им Серион менен мамиледе. Алар мамилесин жашырышпайт, бирок ашыкча жарнамалабайт. 16. Ал сологой. Кээ бир тасмаларында байкасаңыз, ал сол колу менен тамак жейт же жазат. 17. Жаныбарларды сүйүүчү. Анын бир нече ити бар жана ал жаныбарларды коргоо фонддоруна дайыма кайрымдуулук кылып турат. 18. Экстремалдык диета. The Face Reader тасмасы үчүн ал өтө катаал диета кармап, бет түзүлүшүн жырткычтыкындай кылып өзгөрткөн. 19. Instagram феномени кальмар оюнуна чейин ал социалдык тармактарды колдончу эмес. Сериалдан кийин социалдык тармактарда аккаунт ачканда бир нече күндө миллиондогон катталуучу топтогон. 20. Жөнөкөйлүк.
Кесиптештери аны тартуу аянтында эң кичипейил жана жардамга даяр актер катары сыпатташат. Ал атүгүл эпизоддук ролдогу актерлордун атын жаттап алат. Ли Джон Дже бул жөн гана ийгиликтин символу эмес, бул талыкпаган эмгектин жана өзгөрүүдөн коркпогондуктун үлгүсү десек жаңылбайбыз. Кийинки жолу 456 оюнчуну көргөндө, анын артында Кореянын кино тарыхын өзгөрткөн инсан турганын эстеңиз. Сизге кайсы факт эң кызыктуу болду? Комментарийге жазыңыз.